Кашкар Жунушалиевди депутаттарга биринчи вице-премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев тааныштырды. Анын айтуусунда Жунушалиев өлкөнүн дээрлик аймактарында милицияда иштеп, министрдин орун басары кызматына чейин жеткен. Тармакты ичинен билип, аны реформалоого тажрыйбасы мол, деди Абылгазиев. Ички иштер органдарына 1981-жылдан баштап иштеп келе жатат. Жунушалиевдин аймактарда иштегени жакшы, себеби көп көңүл бурулбагандыктан маселелерди алыскы аймактардан чыгат. Депутат Мирлан Бакиров мектептеги кылмыштуулукту жоюп, райондук ички иштер бөлүмүнүн жетекчилерин, кызматкерлерди ротация кылууга көңүл бурдурду. Ал эми Тынчтык Шайназаров кылмыштуулукту алдын алуу, укук коргоо тармагын реформалоого багытталган кодекстерге өзгөрүү кирип жатканын белгилеп, жакшырууга милиция даяр болсо деген каалоосун айтты. Бир топ биздин тергөөчүлөр даярбы? Ошого көңүл буруп койсоңуз, бул негизинен эле бул жалпы бул кызыкчылык, себеби эртең ушул кодекстер кабыл алынып калса, кол коюлуп калса, бул биздин Кыргызстандагы жашоо турмушу өзгөрөт. Бул такыр башка болот. Алтынбек Жунус уулу коопсуз шаар долбоорун ишке ашууда чечкиндүү кадамдарга барууга чакырды. Бир мировойго келип чечсе болот болуш керек. Эң жок дегенде бизде мына фонд развитияда тыйын ошого жазып, акча алып, бул иш өзүн актачуу нерсе экен. Анан ушул безопасный город боюнча бир иштерди жазайт деп ушул коомчулук күтүп атат. Особенно мына туризм. Биз азыр мына баарыбыз көрүп атабыз. Коомчулук Турциядан да башка жакка барбай ушул СНГден бизге келет деп. Ошол боюнча ушул Ысык көл жолун кайтарган, карап аткан кызматкерлерге, бир туристтерге отношенияны бир башкача койсоңуздар. Бүгүнкү күндө бул долбоорду иштетиштин, өткөрүштүн жергиликтүү бийликтер менен чогуу өткөрүш керек. Анткени жолдогу сызыкчалар, белгилер, ошол электр шамдары бул жергиликтүү бийликтин колунда. Ошондуктан алар менен чогуу биргеликте өткөрөм деп мен ишендирип кете алам силерге. Эң арзан сунуш киргизет элем. Ошондо бир эске алып койсоңуз, биз жарык шаар деген биз долбоор киргизип, аны ишке ашырганбыз. Жарык шаар бул деген аз эми мэрия, мисалы ар бир шаар, булар көчөнү эле жарык менен камсыздашат да. А бирок үйдүн квадраттарды, королорду эч качан жоопкерчилигин албайчат мойнуна. Күчкө салып, ошо ар бир подъездде бир эле лампочка коюлса, биз ушундай анализ кылдык. Ошо кайсы жерде биз квадратка жарыкты орнотуп, ошол жер кылмыштуулук азайды. Жыйынтыгында фракция мүчөлөрү Ички иштер министрлигине Кашкар Жунушалиевди бир добуштан колдоп берди. Бурулай Пусурманкулова, Руслан Сабатаров, Сентябрь.